Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөштөрү болгон Казакстан менен Орусиянын улуттук акчалары кунун жоготуп жаткан маалда кыргыз сому салыштырмалуу туруктуу сакталууда. Бирок сом өзүнүн туруктуулугун шайлоодон кийин дагы сактай алабы деген негизги суроо бар. Ал ортодо ата мекендик айрым өндүрүүчүлөр сомдун кунун түшүрүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылып жатат. Арзан улуттук акча кимге жана эмне үчүн пайдалуу? Айтмакчы, Орус президенти Владимир Путин болсо КМШ аймагындагы соода алаканы улуттук валюталар менен жүргүзүп, доллар жана евродан баш тартууну сунуштап жатат. Ал эми улуттук акча менен алака кылуу алды менен КМШ аймагындагы ири экономика болгон Орусиянын өзүнө пайдалуу экени айтылууда. Орус экономикасынын негизги таянычы болгон кара алтындын дүйнөлүк рынокто баасы түшүп, мындан улам рубль дагы кунун жоготууда. Соңку бир жылдан бери уланып келе жаткан мунай кризисинен улам Орусиянын нефть компанияларынын акциялары дагы арзандап, финансылык абалы анча жакшы эмес. Деген менен Орусиялык Газпром компаниясынын Кыргызстандын эгемендик күнүндө Бишкекте өткөргөн чоң концерти капиталдын болжолдуу эсеби боюнча 350 миң долларга турган. Алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул жана башка финансы, бизнес, экономика темаларына сереп салып эфирде Капитал. Студиядан Назгүл Куңурбаева. Саламатсыздарбы? Коңшу өлкөлөрдөгү кескин девальвациянын фонунда кыргыз акчасы салыштырмалуу туруктуу кармалып, соңку бир айда сом АКШ долларына карата 5% арзандаган. Негизи эле күзүндө сом позициясынан тайбайт. Бул мектепке даярдык, сатып алууларга байланышкан сезондук көрүнүш. Бирок сомдун азыркы туруктуулугуна шайлоо алдындагы даярдыктар дагы таасир этүүдө. Үгүт иштери үчүн бир топ акча тагыраагы сом сарпталат. Ал эми партиялар сырттан колдоолорду же инвестицияларды адатта доллар менен алышат. Демек, рынокто сомго болгон суроо талап күч жана чет элдик валютанын дагы келиши адаттан көбүрөөк. Анын үстүнө шайлоо алдындагы сомдун арзандап, инфляциянын өсүүсү өкмөт үчүн пайдасыз. Андыктан улуттук банктын рычагтары колдонулушу дагы ыктымал. Дүйнөлүк рынокто болсо доллар күчтөнүп, Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн улуттук валюталары кунун жоготууда. Евро жыл башынан бери 20% арзандаган. Кытай акчасынын арзандоосу болсо 4%дан ашкан. Негизги экспортер өлкө улуттук акчасын так эле арзан кармап келет. Ошентсе дагы бул юандын соңку 20 жыл ичиндеги кескин арзандоосу. Дагы бир өндүрүүчү өлкө Туркиянын улуттук акчасы лира жыл башынан бери 32%га арзандаган. Азербайжан манатынын девальвациясы 40%ды түзгөн. Айта кетсем, бул өлкө экспортунун 90%ы мунай азыктары түсөт. Жалпысынан дүйнөдөгү ири экономикалардын валюталары долларга карата орточо 15%га арзандаган. Евразиялык экономикалык союздун алкагындагы Кыргызстандын соода өнөктөштөрүнүн ичинен Армениянын улуттук акчасы гана туруктуу кармалууда. Драмдын девальвациясы 2%дан бир аз ашкан. Орус рубли болсо жыл башынан бери 20%га кунун жоготкон. Бирок өткөн жылдын соңундагы кескин түшүүнү эске алсак, орус акчасы бир жыл ичинде дээрлик 2 эсе арзандаган. Казак теңгеси болсо 40%га арзандап, негизги арзандоолор казак бийликтери теңгени эркин кое бергенден кийин орун алды. Баарынан арзан болуп калган бул Беларус рубли 54% арзандаган. Сом болсо жыл башынан бери 12%га кунун жоготкон. Бирок буга чейинки статистика көрсөткөндөй, узак мөөнөттүү аралыкта караганда сом теңге менен рублдин деңгээлинде девальвация болот. Ал ортодо ата мекендик айрым өндүрүүчүлөр сомдун кунун түшүрүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылууда. Рубль менен теңге девальвация болгон соң кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн товарлары Казакстан менен Орусиянын рыногунда өтүмсүз болуп калган. Кептин баары валюталык айырмачылыктан улам кыргыз продукцияларынын бааларынын салыштырмалуу кымбат болуп калышында. Негизинен Кыргызстанда сомдун чет элдик валюталарга карата курсун рынок аныктайт. Улуттук банк болгону интервенция, ошондой эле учеттук эсептөө өзгөртүү жолу менен сомдун кескин арзандап же кымбаттап кетишин жылмалап турат. Ал эми шайлоо алдында бул жылмалоо чектен ашып, инфляциядан корккон өкмөт улуттук банктын рычагтары аркылуу сомдун кунун жасалма кармап турат деп айрым бизнес өкүлдөрү шектенүүдө. Куликовский кондитердик үйүнүн башкаруучусу Денис Гайворонскийдин баамында улуттук акчанын азыркы реалдуу рыноктук баасы 1 доллар үчүн 75-80 сомдун тегерегинде. Негизи айтышат, экономикалык кризистин алгачкы белгилерин биринчилерден болуп бул таттуу азыктар чыгарган компаниялар сезет деп. Эгер бул жагынан алып карай турган болсок, бул кризистин белгилери силердин компания канчалык сезе баштады? Кризис мы, конечно, ощущаем. У нас порядка 20-30% идет снижение объема продаж.
Албетте кризисти сезип жатабыз. Сатуулардын көлөмү 25-30%га чейин түшүп кетти. Буга бир канча факторлор таасир этүүдө. Биринчиден психологиялык фактор. Адамдар финансылык келечегинен күмөн санап үнөмдөөгө өтүшөт. Орусиядагы кризистин таасирин биз көбүнчө мигранттар аркылуу сезип, элдердин сатып алуу мүмкүнчүлүгү чындап эле түшүп жатат. Биздин продукциялардын экспорттук көлөмү дагы түшүп жатат. Алматыда өзгөчө акыркы кара бейшембиден бери элдер акчасын катканга өттү. Алардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү кескин түшүп кетти деп айтууга болбойт. Бирок элдер көбүрөөк эртеңкисин ойлоп үнөмдөөгө өттү. Бул эми экономикадагы эмоционалдуу шок. Мындай шартта жөн гана күтүп туруу керек. Бирок Алматыдагы дүкөндөрүбүздөгү соода бир жума ичинде эле 10%га түшүп кеткени бул факт. Москвада болсо абал мындан да кыйын. Рубльдин кескин арзандоосунан улам биздин Москвадагы дүкөндөрдөгү сатуулар 40%га азайып кетти. Бул жерде болсо баа себеп болду. Анткени рубль сомдон арзан болуп калган соң биз валюталык айырмачылык конвертация кылууга аргасыз болдук. Эсепетинде биздин продукциялар 40%га кымбаттады. Бул валюталык айырмачылыктан. Биз эч кандай бааны көтөргөн жокпуз. Бирок муну кардарларга түшүндүрө албайсың. Андыктан биз атаандаштыкка туруштук бере албай жатабыз. Это только курсовая разница. Фактор не от нас зависящий. Казакстандын президенти кризис болуп атканын буга чейин эле айтып келген, өткөн жылда эле. Азыр дагы баса белгилеп, өзгөчө ашыкча чыгымдарга талап кылган проектлерди токтотуу керек деп эскертүү жасады. Ал эми Кыргызстанга келе турган болсок, алдыда шайлоо, бул өтө маанилүү саясий өнөктүк. Мына ушул жагдайларды эске алганда кыргыз өкмөтү канчалык мына ошол силерге, ишкерлерге месседж берет деп ойлоп турасыңар? Кризис даярданалы, бирге бир мындай чараларды көрөлү деп. Я лично считаю, что государственная машина, она очень сильно зависит от социального статуса. По-простому говоря, политики наши боятся сделать что-то такое, чтобы могло бы вызвать волнение населения. Мамлекеттик машина социалдык абалдан көп көз каранды. Биздин саясатчылар элдин толкунунан коркот. Андыктан өкмөт кризис жөнүндө ачык айтаарына мен ишенбейм. Азыр албетте проблема бар, бирок проблема азыркыдан дагы кыйла тереңдеши толук мүмкүн. Бирок биз муну ачык уга албайбыз өкмөттөн. И мы видим сейчас. Но мы это не услышим открытым текстом. Мунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн анда? Если уж говорить откровенно, то последствия могут быть достаточно печальны для определенных тех или иных сегментов. Вы представьте, например, те же самые сельскохозяйственники наши. Ачык айтканда айрым бир сегменттер үчүн мунун кесепети өтө оор болушу мүмкүн. Мына азыр көптөгөн дыйкандар айыл чарба продукцияларын өстүрөбүз деп чоң кредиттерди алып жатышат. Бирок өкмөт аларга ачык айтпай жатат. Валютадагы айырмачылыктын айынан алар өз продукциясын Казакстан, Орусиянын рыногуна сата албасын. Өкмөт валюта рыногунда кабалды. Анын кесепеттерин элге ачык айтпаса, Евразиялык экономикалык союздун рыногуна үмүт артып жаткан ишкерлер банкрот болот. Как раз таки перед риском того, что они будут банкротами, если они взяли кредиты, а продукцию свою продать не могут. Биз билебиз, сиздин компания сомдун кунун түшүрүү, арзандатуу саясатын жактап келатасыңар. Достаточно все очень просто. Когда валюта слаба, то очень хорошо наращивается экспорт. Бул жөнөкөй эле. Улуттук валюта канча арзан болсо, экспорт ошончо өнүгөт. Эгер биз өз өндүрүшүбүздү жолго коебуз десек, биздин сом арзан болушу керек. Улуттук валюта канча туруктуу болсо, импорт арзан жана көп болот. Бирок биз өмүр бою импортто олтура албайбыз да. Биздин экономиканын күчү өз потенциалыбызды экспортту өнүктүрүүдө. Бирок күчтүү сом менен экспорт мүмкүн эмес. А экспорт невозможно сделать будет с таким дорогим сомом. Бирок эми ушул эле учурда, мисалы үчүн, силердин эле продукцияны алып, мына бир эле пирожныйны карап көрсөк деле, бул жерде деле, мисалы үчүн, импорттук ингредиенттер абдан көп да. Демек, бүтүн эле өлкө, ошонун ичинде силердин өндүрүш деле импорттон көз каранды болуп калып атпайбы? Конечно, вот пример, самый знаменитый наш продукт 3 шоколада, в котором, если уж говорить откровенно, импортный только именно сам шоколад. Да, шоколад здесь натуральный. Мына бул 3 шоколад деп аталган биздин продукцияны карасак, шоколаддын өзү импорттук, Германиядан алып келебиз. Эгер азыр сом девальвация болсо, бул шоколад 20%га чейин кымбаттайт. Бирок азыр сом менен теңгенин, сом менен рубльдин ортосундагы курстук айырмачылык 40%дан 70%га чейин болууда. Ошондо шоколаддын кымбатташы анча чоң роль ойнобойт.
такого большого скачка, Но вы же и нежели... сахар, Бирок силер ун менен кум шекерди деле сырттан алып Да. келесиңер да. Но мы импортируем из стран Евразийского экономического союза. импорттойбуз. Бирок азыр бизде чек аралар ачылып, бажы төлөмдөрү жок болгондуктан чыгымдар жабылып калат. Евразиялык экономикалык союз өлкөлөрүнөн сырткары биз тамак аш боекторун Европадан, желатинди болсо Түштүк Америкадан алып келебиз. Ошондо биздин импорттун 5-7% үчүнчү өлкөлөргө туура келет. Калганы Евразиялык экономикалык союз өлкөлөрүнө туура келет. Негизинен бизде колдонулган продукциялардын 60% жергиликтүү, 40% импорттук. А силердин продукциялардын канча пайызы сыртка экспорттолот дагы? Бул эми албетте биринчи кезекте Казакстан жана Россия. А канчасы Кыргызстандын ички рыногунда катып калат? Ну, на данный момент у нас... Азыр жалпы экспорттун көлөмү 15-20%-ын тегерегинде. Бирок биз аны 70%-га чейин чыгарууну көздөп Но жатабыз. мы хотим его нарастить до 70%. Албетте эми силердин өндүрүштү караганда, демек арзан сом чын деле силерге пайдалуу экен. А бирок жалпы өлкөнүн масштабында караганда бул кыргызстандыктар үчүн пайдасы болуп атпайбы? Себеби биз дагы деле импорттон көз каранды өлкөбүз. Эң негизгиси биз биринчи керектөөдөгү нерселердин көбүн сырттан ташып келебиз. Достаточно, ну, хорошее замечание, но давайте скажем так, людям не выгоден дешевый сом по какой причине? Потому что они смогут тогда нормально... Элге арзан сом эмне үчүн пайдалуу эмес? Ушуну карап көрөлү. Анткени алар сом канча кымбат болсо, импорттук продукцияларды сатып ала алышат. Бирок бул керектөөчүлөргө негизделген экономикада. А эгер биз өнүгүп, ичкидүү продукциянын көлөмүн көбөйтөбүз десек, экспортту өнүктүрүү керек. Биздин ичкидүү өнүм КМШ өлкөлөрү ичинде эң төмөнкү. Ал эми ичкидүү өнүмдүн көлөмүн өлкө ичинде өндүрүлгөн продукция жана кызматтар аныктайт. А эгер биз өмүр бою импорттон көз каранды боло берсек, эч качан өнүкпөйбүз. Биз арзан импорттук товар ала алабыз. Да, мы будем покупать дешевые машины. Но по-вашему только... Сиздин оюңузча кымбат сомдун айынан эле өндүрүш өнүкпөй По жатабы? одной причине, что у нас дорогой сом? Нет. Нет, конечно. У нас в данном случае не хватает и человеческого... Жок, албетте андай эмес. Бизге адамдык капитал жетишпейт, билим дагы жетишпейт. Жана албетте финансы дагы жетишпейт. Бирок карап көргүлөчү, соңку жылдар айыл чарбасы кандай өнүгүп жатат. Күнөөсканалар курулууда, жаңы жерлер өздөштүрүлүп, жаңы сортторду алып келишүүдө. Мисалы Таласты карап көрөлү. Көптөр ал жакта фасоль өстүрөт. Алар өз продукцияларынын 80, керек болсо 90%-ын экспорттойт. Они ее практически на 80%, а то и на 90% экспортируют. Бирок алар Евразиялык экономикалык союздун рыногуна эмес, башка өлкөлөргө Конечно, чыгарышат. Это Турция. Турция, Иран, да. Но они ее экспортируют. Ооба, Туркия, Иран. Бирок алар экспорттоп жатат да. Айтмакчы, Туркиянын улуттук валютасы дагы девальвация болду. Андыктан Таластын төө бурчагынын Туркияга сатылышы дагы кыйын болууда. Ошондо бир областтын деңгээлинде эле экспорт түшүп кеткен жатпайбы? Эгер биз ошол фермерлерден, эгер улуттук валюта арзандаса, силер машинаны кымбат сатып аласыңар. Бирок ошол эле маалда силер өз продукцияңарды башка рыноктарга чыгарып, атаандаштыкка туруштук бере аласыңар. Же импорттук товарлардын баасы өз калыбында калат. Бирок силердин төө бурчак атаандаштыкка туруштук бере албайт. Ошондо фермер эмнени тандайт? Өз өндүрүшүн же арзан машинаны. И как вы думаете, что данный фермер выберет? Либо свой бизнес, который он всю жизнь растил, которым он занимается, либо он выберет машину, которую он может чуть-чуть дешевле купить. Экспорттун көлөмүн 70%-га чейин көтөрөбүз деген пландарыңыз бар экенин айтып өттүңүз. Бул көрсөткүчкө кайсыл рыноктун эсебинен жетебиз деп турасыңар? Бул эми Евразиялык экономикалык союзга кирген өлкөлөрдүн рыногубу же башка бир үчүнчү рыноктарды карап атасыңарбы? Ну, конечно, в первую очередь мы рассматриваем рынки, понятно, стран СНГ, это Казахстан, это Россия. Биринчи кезекте КМШ өлкөлөрүнүн рыногун карап жатабыз. Казакстан, Орусия. Мына азыр Белоруссия менен Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бирок ачык эле айтайын, бизнес жайлуу жерге качырат жана КМШ өлкөлөрүнүн азыркы экономикалык абалын эске алганда, бул рыноктун потенциалын көп деле өгөргөнүбүз жок. Андыктан диверсификация кылып, андан ары кете турган болдук. Ушул жылы Кытайдын рыногуна чыгалы деп жатабыз. Жана аны потенциалдуу рынок катары карап жатабыз. Ал эми алдыдагы 5 жылда көздөгөнүбүз Европа. Мощности нашей технологии мы способны будем конкурировать на рынке Европы. Сиз өзүңүз дагы айтып өттүңүз, ошол эле Евразиялык экономикалык союздун рыногундагы кыйынчылыктар туурасында. Бул биринчиден ошол эле орусиялыктар менен казакстандыктардын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн түшүп жаткандыгы экономикалык кризиске байланыштуу. Андан тышкары эч кимге жашыруун эмес, бул рынокко кирүү дагы көптөр үчүн оңой эмес. Мисалы үчүн ошол эле казактар деле, белорустар деле Россия атайлап эле бут тосуп киргизбей койгон бир канча жолу президенттин деңгээлинде көтөрүшкөн бул маселени. Политика всегда мешает бизнесу.
Вот если так посмотреть, у меня вот такое отношение. Вам мешает сейчас? Вот если говорить, например, с рынком Российской Федерации, то конкретно к нам нет. Мы спокойно смогли получить сертификацию, мы спокойно смогли открыть наши фирменные магазины, но я точно знаю, что... Бирок эт сүт азык индустриясы жабыркап жатканын жакшы билем. Бирок мына ушул протекционисттик саясат биздин продукцияларга карата эмне үчүн жүргүзүлүп жатат? Ушуну карап көрөлү. Бизде мал чарбачылык жолго коюлбаса, уйлар кандай шартта багылып жатканын билбесек. Нормальное животноводство, где у нас коровы непонятно каким образом ухаживают. Бирок мал чарбачылык Беларусияда жолго коюлган. Да, там налажено все, там каждая корова учтена, там очень сильно Но у них и ветеринария. проблемы. Аларды кандай себеп менен киргизбей жатат? Анткени алар Европадан реэкспорт кылып, санкцияга каршы иштешти да. Ну это же Они против была... санкций пошли. Бул жерде саясий себептер болду да. Вам не Согласен. кажется? Я согласен, да, это была политическая подоплека и... Ооба, макулмун. Бул саясий оюн болуп калды жана бизнеске зыян келтирген оюн болууда. Тыюу салуу, чектөөлөрдүн баары бизнеске жолтоо болот. И политика... А вы не боитесь? Знаете, честно говоря, я не боюсь, я переживаю. Но Мен коркпойм, если бирок даже кооптоном. против меня Эгер мага каршы деле кандайдыр бир протекционисттик чаралар көрүлө турган болсо, өтө жөнөкөй чечим кабыл алам. Мен баарын айтам, жумуртканын баарын бир баштыкка салбагыла деп. Биз үчүн Орусия рыногу догма эмес. Орусиянын рыногу болбосо Кытай бар, ал болбосо Европа. Чын-чынына келгенде биздин алдыбызда бүт дүйнө ачык да. перед нами открыт весь мир. Бизнес кылууда көптөр сырткы экономикалык, саясий жагдайды эске албай коюшат. Мына теңге арзандап кетти эле, биз атаандаштыкка туруштук бере албай калдык. А кээ бирлер Казакстандын рыногуна киребиз деп даярданып, акча салган да. Биздин компания дагы Алматыдагы дүкөндөрдү ачууга чоң каражат жумшаган. Азыр болсо кыйын кырдаалда турабыз. Же өзүбүздү кысып, чыгымдарды кыскартабыз, же өнөктөштөрүбүздү кысууга туура келет. Алар болсо буга макул эмес. Либо нам придется каким-то образом ужимать наших партнеров, на что они не согласны. Кризис учурунда негизи көпчүлүк үй бүлөлөр өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин оптимизация кылганга аракет кылат жана бул биринчи кезекте таттуу азыктарга тийиштүү да. Мындан улам силер өзүңөрдүн 3 жылдык келечекти кандай көрүп атасыңар? Но кризис, он как раз таки, почему я говорю, что он в Эмне головах. үчүн мен кризис башта деп жатам? Ал адамдарда көп негативдүү эмоцияларды чакырат, депрессияга алып келет. А адам депрессия болгондо ага интервиндер жетишпейт. Андыктан кризис маалында тескерисинче таттуу азыктарды колдонуу өсөрүн буга чейинки кризис маалында байкаганбыз. Анткени адамдар таттуу азыктар аркылуу бакыттын гормондорун алгысы келет. Шоколад, таттуулар болсо организмде химиялык реакцияларды жүргүзүп, киши бир топ жеңилдеп калат. А шоколад, сладкое, сахар, оно все вызывает химические реакции в организме, и нам легче тогда пережить. Это большой вопрос, у кого еще кризис, да? Конечно. Валюта темасын улай. Арзан улуттук акча бул пайдасыз, ал эми доллар улуттук банктын каалоосуна жараша кымбаттап жатат. Бул Кыргызстандын улуттук банкынын функциясын жаңылыш кабыл алуунун кеңири тараган мисалдарынан. Капитал жаңы сезондо жаңы рубрикасын уштайт. Улуттук банк менен биргелешип даярдалган Финсабат рубрикасы алды менен кыргызстандыктардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталып, өлкөнүн башкы финансылык институтунун акча кредиттик саясаты, төлөм системасы, дегеле улуттук банктын жалпы ишмердүүлүгү менен кеңири жана деталдуу тааныштырат. Финсабаттын алгачкы чыгарылышында болсо улуттук банкка байланышкан мифтердин айрымдарын ачып беребиз. Кыргызстан 1993 жылы улуттук валютаны жүгүртүүгө киргизгенден тарта эркин курс режимин тандап алган. Буга ылайык улуттук банк валютанын курсун тескеп же беките албайт. Сомдун чет элдик валютага карата курсун рынок, өлкөдөгү жана Кыргызстан менен жакын соода алакада болгон башка өлкөлөрдөгү экономикалык кырдаал аныктайт. Улуттук банк валюта курсунун кескин түшүп же көтөрүлүп кетишине жол бербөө максатында гана аракет көрөт. Валюта рыногундагы кескин өзгөрүүлөргө жол бербөө үчүн улуттук банк атайын финансылык операцияларды жүргүзүп турат. Мисалга чет элдик валютаны сатып алат же сатат. Бул интервенция деп аталат. Эгер рынокто АКШ долларына карата суроо талабы өсүп, ал кымбаттап жана рыноктун субъектлери же тактап айтканда коммерциялык банктар бул суроо талапты өз алдынча канааттандыра албай жатса, анда улуттук банк валюта рыногундагы кескин өзгөрүүлөрдүн алдын алуу үчүн чет элдик валютаны коммерциялык банктарга сата баштайт. Мындай жол менен валюта рыногундагы доллардын тартыштыгы жоюлуп, курстун кескин өзгөрүүсүнө жол берилбейт. А эгер рынокто тескеринче чет элдик валюта ашыкча болуп кетсе, анда улуттук банк анын баасы кескин түшүп кетпесин деп, чет элдик валютаны рыноктон сатып ала баштайт. Это как бы ассоциация с лифтом. Муну лифт менен салыштырса болот. Сиз лифтке түшкөндө ал кескин көтөрүлүп же түшүп кетсе, сиз шок болуп өзүңүздү жаман сезесиз. Улуттук банк акча базарында мындай кескин өзгөрүүлөрдү болтурбоо үчүн валюталык интервенциялар менен рынокко чыгат.
чтобы смягчить это резкое изменение. Товар өндүрүп, аны экспортко чыгарган өлкөлөр үчүн улуттук валютанын арзан болгону пайдалуу. Мисалга, Япониянын өкмөтү улуттук акчасынын кунун төмөн кармоонун аракетин көрүшөт. Кытайды болсо валюталык согуш жүргүзүүдө деп такай күнөөлөп келишет. Анткени Пекин юаньдын курсун төмөн кармоо менен өз өндүрүшүн арзан, демек товарларын дүйнөлүк рынокто атаандаштуу кармап келет. Эгер өлкөнүн соода балансында экспорттун көлөмү импорттон ашса, анда улуттук валютанын арзан болгону пайдалуу. Импорт дорожает, экспорт дешевеет. Улуттук валюта арзандай турган болсо, импорт кымбаттайт. Экспорт болсо арзандайт. Тактап айтканда, АКШ долларында өндүрүлгөн нерсенин баары кымбаттайт дагы. Бирок ошол эле маалда бул экспортерлорго пайдалуу. Анткени алар өз товарын чет жакта АКШ долларына сатып, аны арзан улуттук валютага алмаштырганда тийиштүү бир киреше алышат. Кыргызстанда болсо импорт экспортко караганда үстөмдүк кылат. Тактап айтканда, өлкөнүн соода балансы терс мүнөздө. Андыктан улуттук валютанын арзандашы керектөөчүлөр үчүн пайдасыз, анткени импорттук товарлар кымбаттайт. Ал эми улуттук банкка барып пайдалуу курс менен валюта алмаштырса болобу? Айтмакчы, улуттук банк кредит береби? Бул суроолорго Финсабаттын кийинки чыгарылышында жооп ала аласыз. Ал ортодо Орус президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөр арасындагы соода алаканы улуттук акча менен жүргүзүп, доллар жана евродан баш тартууну сунуштоодо. Бул боюнча мыйзам долбоорду Путин Орусиянын мамлекеттик думасына жолдоду. Ал эми жакында эле Кыргызстан мүчө болгон Евразиялык экономикалык союздун алкагындагы сооданы дагы улуттук валюта менен жүргүзүү мүмкүнчүлүгү буга чейин эле талкууланган. Орусия, Белоруссия, Армения жана Казакстандын ортосундагы макулдашууга ылайык улуттук валюта менен эсептешүүгө тараптар 2025-30 жылдар аралыгында өтүшү күтүлүүдө. Уштапта Евразиялык экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн өз ара соода жүгүртүүсүнүн дээрлик 50% доллар жана евро менен жүргүзүлөт. Ал эми улуттук акча менен эсеп жүргүзүүнүн механизмдери кандай болот? Жана бул Кыргызстан өңдүү экономикасы чакан өлкөлөргө пайдалуубу же куну түшүп жаткан рубльду сактоо аракетиби? Пикир рубрикасында. Орусия Крымдын аннексиясынан кийин санкциялардын баскынында калды. Андыктан Путиндин доллардан баш тартуу жөнүндөгү билдирүүсү экономикалык эмес, саясий өңүттө. Ал эми бул башка КМШ мамлекеттер үчүн канчалык актуалдуу болушу мүмкүн? Мисалга Казакстанды алсак, өлкө экспортунун 68%-ын углеводороддор түзөт. Алар болсо долларга сатылат. Улуттук фонддун 68 миллиард доллардан ашуун активтеринин көбү дагы доллар менен. Андыктан Путиндин доллардан баш тарталы дегенине карабастан, Казакстан экономикасы буга бара албайт. КМШ мамлекеттер арасындагы соода алакада долларды сүрүп чыгуу аракети кандайдыр бир деңгээлде ишке ашышы мүмкүн. Жана бул Путиндин рубльдин экспансиясын жайылтууга болгон акыркы аракети десек болот. Анткени азыр Орус экономикасы дүйнөлүк ири экономикалар менен болгон интеграциясын барган сайын жоготууда. Ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка КМШ өлкөлөрү деле доллардан баш тартып кое албайт. Анткени аздыр көптүр алар дагы дүйнөлүк экономика менен интеграциялашкан. КМШ өлкөлөрдүн валюталык рынокторун интеграциялоону уюштуруу жаатындагы кызматташтык жөнүндөгү келишимге 2012 жылдын 5 декабрында Ашхабадда кол коюлган экен. Азыр бул келишим мамлекеттик думада ратификация болгон жатат. Мамлекеттик дума добуш бергени менен башка өлкөлөрдү дагы бул жаатта Кремль шаштырышы мүмкүн деп кооптонуп турам. А биздин депутаттар бул келишимди колдобойт деп кимшектен алат. Ар кандай саммиттерде Кремль даярдаган документтердин баарына ойлонулбай кол коюлуп жатканын көрүп жатпайбызбы? Мирует Махмудова, коомдук проблемаларды анализдөө борборунун директору, Алматы, Казакстан. Атайын капитал үчүн. Учурда бизде мисалы бир ишкер Россиядан товар сатып алам десе, анда ал өзүнүн банкына барат дагы, же рубль, контракт рубль менен болсо, мен рубль сатып алат элем сомго дейт. Банкы рубль өзүнүн счетторунда рубль болсо, андага рубль сатат. А эгер анын счетторунда рубль болбой калса, анда банк башка банктардан рубль издейт. Демек бул жерде баягы обменный курста кошумча чыгым көрүп атат да ишкер. Ал эми жанагындай бирдиктүү системада болсок, анда биздин ишкердин банкы Россиянын валюта рыногуна чыкканга акысы болот. Ошол Россиянын валюта рыногунан сатып алып, анан ишкерине сатат. Бул албетте ишкердин чыгымдарын азайтат. Доллар учурунда болсо, мисалы бир платеж жасасаң, SWIFT системасы менен, ал где-то 1-2 күн, 3 күнгө чейин
убакыты бар жеткиче Россияга. Албетте Американын төлөө системалары аркылуу өтөт. Буга биздин ишкер кандайдыр бир акча төлөйт, көп болбосо да төлөйт. А эгер жана платежный система бирдиктүү болсо, анда баягы түз төлөмө болуп калат эле, андан биздин ишкерге бул кичине ыңгайлуураак болот эле. Акча жагынан дагы, убакыт жагынан дагы. Баягы өз национальный валюта менен эсептешкенде экспорт кылган мамлекет өзүнүн счетторунда ошол кайсы мамлекетке экспорт кылса ошол мамлекеттин валютасы калып кала берет, изилишип болуп. Албетте аны кайра рубльна же долларына алмаштырып которуп алса болот, бирок баягы бул жерде жалпы бири-бирине ишеним деген нерсе пайда болот да, анткени азыраак ликвид ошол мамлекеттин валютасы баягы кандай рискке дуушар болот да. Ошондуктан бул жерде 5 мамлекет болуп аткандан кийин бири-биринин экономикалык тыгыз байланышы көбөйөт, анан ошо ар бир мамлекеттин валютасынын күчтүүлүгүнө, туруктуулугуна дагы неметет да, маани көп бөлүнүш керек, анткени взаимный рисктер көбөйөт да. Маселен, Кыргызстанда валютанын курсун рынок аныктайт. Жалгыз гана улуттук банк баягы өйдө төмөн, капысынан чоң өйдө төмөн болгондорду эле мындай кичине сглаживать этип, орусча айтканда турат. Айрым бир мамлекеттерде катуу көзөмөл, валюта көзөмөлү турат. Албетте бул мамлекеттердин ортосунда бири-бирине болгон суроолорду алып келиши мүмкүн. Албетте бул баягы сода сатыкка терс таасирин тийгизет. Анткени баягы сода сатык жүргүзүп атканда эки партнер, бирөө тияк алуучу, бирөө сатуучу, кайсыл валютага сатып атышса, ошол валютанын баягы канчалык рынокто волатильностин карайт да. Мен азыр сатып ийип, анан бул валютаны куну түшүп кетпейби деген эки соодагердин арасындагы бир риск болот да бул. Эки миң 35 жылга карата Орусияда мунай өндүрүүнүн жылдык көлөмү 125 миллион тоннага чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Бул боюнча Орус президенти Владимир Путин өткөн жылдын соңунда негиздеген комиссиянын иликтөөлөрүндө айтылат. Ал эми дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы түшүп жатканын эске алсак, бул айырмачылыкты жабуу мүмкүн эмес деп жазат РБК. Соңку 1 жылдан бери уланып келе жаткан мунай кризисинен улам Орусиянын нефть компанияларынын акциялары дагы арзандап, финансылык абалы анча жакшы эмес. Бир аз мурдараак эле Түркмөн бийликтери Орусиялык Газпром компаниясы Түркмөн газ компаниясынын алдындагы карызын төлөй албай жатканын айтып, аны төлөөгө жөндөмсүз деген эле. Деген менен ошол эле Газпром демөөрчү болгон Кыргызстандын эгемендик күнүндө Бишкекте өткөн чоң концерт капиталдын болжолдуу эсеби боюнча 350 миң долларга турган. Айта кетсем, биздин эсептөөлөрдө бир катар чыгымдардын суммасы так болбогондуктан эске алынган жок. Андыктан муну минималдуу эсеп катары кароого болот. Айрым булактар бул концертке 1 миллион доллардан 3 миллион долларга чейин каражат коротулганын айтууда, бирок бул дагы таксан эмес. Ал эми так маалымат алуу үчүн кайрылганыбызда Газпром нефть Азия компаниясынын өкүлү бул чыгымдардын баарын Орусиялык Газпром көтөргөнүн билдирип, андыктан так сумманы Бишкектеги кеңсе билбесин айтты. Орус жылдыздарынын 45 мүнөттүк сахнага чыгуусу ортозар кыргызстандыктын 1 жылдык айлык акысынан ашып түшөт. Мисалга, ырчылар Вера Брежнева, Григорий Лепс, Дима Билан 45 мүнөттөрдө берген үчүн 90 миң доллар сурашат. Сплин рок тобу андан кыйла кымбатыраак 130 миң доллар сурайт. Кыргызстандыктарды куттуктап келгендердин арзаны франциялык Атаван жана теги Бишкектик Город 312 топтору. Биринчиси 12.500 доллар гонорарга ырдаса, Город 312 10.500 алышат. Ошондо Бишкектеги концертте Атаван 25 мүнөт ырдаган эсептесек, 7 миң долларга турууда. Город 312 дагы жарым саат үчүн 7 миң долларга ырдамак. Бул концертте Вера Брежнева 20 мүнөт ырдаган. Демек анын гонорары бери дегенде 36 миң доллар болот. Сплин болсо 35 мүнөт ырдаган. Ошондо бул рок топ Бишкектеги концерттен 91 миң доллар табышы мүмкүн болчу. Дима Билан менен Лепс башкалардан көбүрөөк 45 мүнөт ырдашкан. Демек алардын ар бири 90 миң доллардан гонорар тапмак. Ошондо орусиялык жылдыздардын гонорары бери дегенде эле 321 миң долларга турууда. Ал эми үн жабдуулардын бир концерттеги ижарасы Бишкекте орточо 50 миң доллар турат. Чет элдик жылдыздарды чакыраардан мурда ценаны даярдоо керек. Аны ташып келип орнотуу, кайра чечип кетүү иштери канчага турганын маалыматтардын жоктугунан санай алган жокпуз. Ошондой эле бул жерде жергиликтүү ырчылардын гонорарын, транспорт, охрана жана башка бир топ чыгымдарды дагы эске алуу керек. Булардын баарын минималдуу санаганда Бишкектеги концерт $500 000 доллардан ашууда.
Алдыда бир айда бул өңдүү концерттер дагы көп болот. Орус жылдыздары келбесе дагы кыргыз ырчылары дээрлик ар бир айылга чейин жетип, алдыдагы шайлоодо партиялардын добуш алуусуна көмөктөшүүдө. Албетте бекер эмес, ар бир жылдыздын өзүнүн баасы бар дегендей. Ал эми жалпы бул шайлоонун баасы 1 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн деген болжолдуу эсептер келтирилип жатат. Шайлоо чыгымдарын алдыдагы чыгарылыштарда санайбыз. Ал эми Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Тикинбаева 4-күнү кечки саат 6:55 тааныштырат. Ишиңизге ийгилик.